Ошо сизди чакырганыбыз Рамазан жөнүндө сүйлөй берсеңиз. Рамазандын башталышы качан башталган, кайсы аяттар менен парыз болгон, ошолор жөнүндө айтып берсеңиз башында. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ramazan орозо деп сүйлөй турган болсок, орозо негизи бизден мурдагы коомдорго деле парыз болгон. Бирок алардын орозосу кандай болгондугу бизге белгисиз. Ошого аятта Аллах табарака ва таала يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون деген аят менен ошо биздин мурдагы коомдорго деле орозо парыз болгондугун айгинелейт. Андан кийин ошол орозо бизге дагы парыз болгондугун улуу Курандын аяттары бизге баяндайт. Бул аяттан ошол Рамазан бизге парыз болгондугун айгинелесе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бул аят Мединада хижраттын 2-жылында келген. Шаабан айында, биз Шаабан айынын 7-8 болуп калды, канчасы болуп калды? 11. Шаабан айында болсо ошол Рамазан хижраттын 2-жылында Шаабан айында фарыз болгон. Андан мурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Ашура күнү орозо кармагандагы Ашура күнү орозо кармоо парыз болгон. Кийин Рамазан бизге парыз болгондон кийин Ашуранын өкүмү мустахабка түшүп, ошол Рамазан айында орозо кармоо бизге парыз болгон. Эми Рамазандын ошо пайгамбарыбыз хижраттын 2-синде парыз болгон болсо, пайгамбарыбызга 11-жылы пайгамбарыбыз бул дүйнөдөн өткөн болсо, 8 жылдын тегерегинде пайгамбарыбыз орозо кармаган. Кээ бир күндөрү 29, кээ бир күндөрү 30. Ал ошол аалымдардын көз карашында мына ушундайчы.